сүрөттөрдү редактирлөөнү карайлы. Демек, мынакей азыр биринчи биздин титулдук слайдда бир сүрөт турат. Бул сүрөттү кантип форматтайбыз? Биз текст редактор Word'да сүрөттөрдү кандай форматтасак, бул презентациялык программада дал ошондой эле форматтоону колдонот экенбиз. Демек, форматтоо үчүн текстти бөлүп алып, эки жолу бассак, мынакей формат менюсунан бизге керектүү болгон форматтоочу ар кандай стилдер, жана алардын формалары жана башка көптөгөн параметрлерин өзгөртүүчү панелдер келип чыгат. Эң биринчиден эле бул анын жарыктыгын жана анын контрастын өзгөртсөк болот. Мынакей контрастын өзгөртсөк болот. Же болбосо башка түскө боесок болот экен аны. Мисалы үчүн мынакей мындай түскө боеп коелу. Мындан башка ошол сүрөттөрдүн стилдерин колдонсок болот. Даяр стилдер бар мынакей бул жерден. Эми мунун баарысы Word'да кандай колдонсок, дал ошондой эле колдонулат экен. Мынакей биринчи могу стилди тандап алалы биз. Формасын өзгөртсөңөр болот. Мына ар кандай формага киргизип койсоңор болот буларды. Мисалы үчүн мындай формага же тоголок формага же болбосо каалаган бул жерде өзүңөр каалаган бир формага киргизип койсоңор болот экен. Мынакей форма өзгөртүү деген тандап аласыңар дагы, каалагандай формага киргизе бересиңер. Демек, биз 5 жылдыз формасына киргизели дагы. Андан ары форматтоону уланталы. Андан башка граница, башкача айтканда чегин. Анын чегин койсоңор болот. Мынакей чоңойтуп, чоң жоондо сызыктарын койсоңор болот, же болбосо башка түстөрдү тандабасаңар. Ошондой эле ошол чегинин түстөрүн тандап алсаңар болот. Мынакей. Мындан башка эффект. Башкача айтканда, бул сүрөттөргө биз даяр шаблондогу эффекттерди колдонсок болот. Мынакей могу жерден каалаган эффектти тандап алып колдоно берсеңер болот экен. Биз бул эффектти тандап алалы. Ошол эле эффекттерден биз мынакей тень, башкача айтканда, бул сүрөттүн көлөкөсүн түшүрсөк болот ар кандай кылып. Отражение. Мунун дагы горизонталдык багыт боюнча чагылуусун карасаңар болот экен. Мынакей свечение, сүрөттүн четтеринин жарыктанышы. Мынакей муну тандап алалы. Мына сглаживание, рельеф жана поворот. Кандайдыр бир бурчка буруп койсоңор болот экен. Мынакей. Мына ушундай жол менен бул жерден даяр стилдерди тандап алып, ошол стилдерди колдонсоңор болот экен. Демек, каалагандай сүрөт болбосун, ушундай стилдерди тандап алып колдонсок болот экен. Мындан башка бул сүрөттү кесүү мүмкүнчүлүгү да бар. Ал үчүн мынакей ушул сүрөттү бөлүп алып, анан бул жактан размер деген панель бар. Ушул жерден обрезка деген аспап бар. Муну бассаңар, мындай болгон белгилер келип чыгат. Бул белгилердин ар бир жылдыруу менен канча кылып кесебиз, же болбосо кандай кылып кесебиз, ошону тандап туруп да кесип алсак болот экен. Мына бул автоматтык түрдө кесилип атат. Ошол биздин форма боюнча мынакей көрүп турасыңар. Канчалык кичирейте берсеңер, ошондой кылып кесип кете берет экен. Мынакей. Ушундай жол менен бул сүрөттү каалагандай кылып кесип, же болбосо каалагандай формада кесип, кичирейтип же чоңойтуп алсак болот экен. Мынакей достор, демек, биз силер менен ушул сүрөттү форматтоону карадык. Башкача айтканда, сүрөттү форматтоо үчүн ошол эле формат менюсунун ар кандай панелдерин колдонот экенбиз. Эми башка объекттерди кийинки сабактарда форматтоону карайбыз.